Кыргызстанда 41 сутка ичинде коронавирустан 11 бейтап каза болду. Бишкекте 5, Ош шаарында 1, Чүй облусу 1, Ысык көл облусу боюнча 1, Баткен облусу боюнча 2, Жалал Абадта 1 учур. Пандемия башталгандан бери 1438 бейтап бул илдеттен көз жумду. Өлкөдө 5 августка карата коронавирустун 569 жаңы учуру катталды. Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Ахматованын айтымында Бишкекте 190, Ошто 84, Чүй облусунда 45, Ош облусу 64, Талас облусу 43, Нарын облусу 13, Ысык көл облусу 41, Жалал Абад облусу 47, Баткен облусу 42. Вирус жуктургандардын саны муну менен 38.110го жетти. Ошол эле учурда 41 сутка ичинде 767 бейтап коронавирустан айыкты. Алар Бишкек шаары 184, Ош шаары 65, Чүй облусу 104, Ош облусу 102, Талас облусу 77, Нарын облусу 9, Ысык көл облусу 80, Жалал Абад облусу 98, Баткен облусу боюнча 48 бейтап сакайды. Бул илдеттен жалпы 29.510 адам айыкты. Ал эми Бишкекте ооруп кайрылгандардын саны азайгандыктан жети стационарды азырынча жаап туруу чечими кабыл алынды. Бул тууралуу шаар мэриясынан билдиришти. Стационарлар ачылгандан бери кечээ эң аз сандагы оорулууларды кабыл алды. Күндүз 964, 5 августка караган түнү 173 гана бейтап кайрылды. Андыктан киши өтө аз же таптакыр жок стационарларды күз-кыш мезгилине карата күч каражатты үнөмдөө үчүн жаптык деп айтылат мэриянын билдирүүсүндө. Алар Сейтек мектебиндеги стационар, номер 95 мектептеги стационар, номер 83 мектептеги стационар, номер 81 мектептеги, номер 94 мектептеги жана Арал кафесиндеги стационар, ошондой эле Кара-Жыгач жаңы конушундагы Салтанат ресторанындагы түнкү стационар. Калгандары штаттык режимде иштеп жатат. Аларда шаардыктарга 40 дарыгер, 50 медайым, 30 санитар жана ыктыярчылар жардам берип жатат. Ливандын Борбор калаасы Бейруттун порт аймагындагы жарылуудан кеминде 78 адам набыт болду. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги өлкө бийлигине таянып маалымдады. Ливандагы Кызыл Чырым коому миңдеген киши жаракат алганын билдирди. Урандыларды тазалоо, куткаруу, издөө иштери уланып жаткандыктан курмандыктар жана жараталгандардын саны көбөйүшү ыктымал деген божомол бар. Көйлөрдүн айтымында аябай катуу жарылуунун эпкини жер титирөө сыяктуу чоң радиустагы аймакка ийри зыян келтирди. Жабыркагандардын арасында Казакстандын Бейруттагы консулу да бар деп коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады. Элчилик жайгашкан имарат да зыян тарткан. Мындан сырткары Орус элчилигинин имараты да зыянга учураганы айтылууда. Окуяда кыргызстандыктар жабыр тартканбы же жокпу азырынча расмий маалымат бериле элек. Жарылуу шаардын порт аймагында жардыргыч заттар арбын сакталган жерде болгонун мамлекеттик НН агенттиги кабарлады. Интернетке тараган видеолордо бийик түтүндү жана адамдарды жарылуунун толкуну ыргытып салганын болот. Ливандын президенти Мишель Аун коргонуу кеңешинин чукул жыйынга чогултту. Жарылуунун себеби али белгисиз. Ал эми Түркмөнстанда бет капсыз жүргөн жарандар айыпка тартыла баштады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Ага ылайык полиция бет капсыз адамдарды кармап, дароо ички иштер бөлүмүнө алып барып, ал жерде аларга $17 айып салынары айтылды. Кармалгандар мындан ары көчөдө бет капсыз жүрбөй тургандыгы жөнүндө түшүнүк кат жазууга аргасыз болушат. Бет капсыз автоунааларды айдап бара жаткан айдоочулар дагы полицияга жеткирилет, аларга кошумча $14 айып салынат. Расмий маалыматтарга караганда Түркмөнстанда дагы эле коронавирус жок, бирок өлкөнүн саламаттыкты сактоо жана медициналык өнөр жай министрлиги жарандарга абадагы чаңдын көптүгүнөн бет кап кийип социалдык аралыкты сактоону сунуш кылып келет.